2009 жылы уюшулган Агролит коомдук уюму дыйкан фермерлерге түшүмдүү мол алышына жана топурактын асылдуулугун жогорулатуу максатында окуу семинарларды өткөрүп келет. Бул ирет ИКО Голландиялык уюмунун экономиканы адилеттүү өнүктүрүү программасынын алкагында республика боюнча жерди сактайлы деген урандын астында маалыматтык кербен акциясын жүргүзүшүүдө. Акциянын жүрүшүндө топурактын асылдуулугун жогорулатуу боюнча кеңири маалыматтар айтылат. 20 жылдан бери бул топурак кыртышын изилдөө, илимий негизде изилдөө жумуштары токтоп калган да. Дыйкандар болсо бул маалыматтарды жакшы билишпейт. Ошондуктан алар ушу маалыматтардын жоктугунан жана чарбалык иштерин туура эмес жүргүзгөнү жана илимий негиздерди билбегендиктен кээ бир убакта туура эмес чарбалык иштер жүргүзүп өзлөрүнүн жерлериндеги асылдуулугун азайтып, аларды эрозия деп коебуз, сугат иштеринде үстүңкү баягы азык түлүккө бай катмарларын жуудуруп ийишет. 2010-2011 жылдары аталган коомдук уюмдун жерди сактайлы долбоорунун алкагында топурактын асылдуулугунун абалы изилденген. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен топурактын 56% эрозияга учурагандыгы аныкталган. Мындай изилдөө иштерин жүргүзүүгө ИКО Голландиялык уюму каржылык колдоо көрсөтүп келет. Агролитке биз биринчи бизге кайрылганда булар Кыргызстандагы жердин шарты, топурактын асылдуулугун изилдөө жүргүзөбүз деп кайрылышкан. Биз макулдугубузду бергенбиз, долбоор менен кайрылышкан, биз колдоо көрсөткөнбүз. Алар изилдөө жүргүзүшкөн, ошо жердин элдерге билим берүү, топурактын асылдуулугуна үйрөтүү боюнча, кандай асылдуулугун жогорулатуу боюнча видео курстарын даярдашкан. Ошого биз колдоо көрсөткөнбүз аларга. Жерди сактайлы кербен акциясына айыл округ башчылары, дыйкан фермерлер жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга топурактын абалы туурасында тартылган видео тасма көрсөтүлүп, мындан арыда топурактын асылдуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтар берилди. Бул акцияга азыр биз бардык элдерди чакырганбыз, анын ичинен дыйкандарды, айыл өкмөттөрдү чакырганбыз, госструктураны чакырганбыз, бизнес структура, неправительственный организациянын бардыгын чакырганбыз. Ушул жерге келип, алар менен маалымат бөлүшүп, себеп ушул айыл өкмөттөрү дагы, дыйкандар дагы бардыгына кайра дагы ушул маалыматты жеткирип барса, ушул көбүрөөк киши билсе, ушул бизден бир кадам жасаган болобуз деп ойлойм, ушул топурактын жакшыртуу боюнча. Акыркы жылдары дыйкан фермерлер жерге көп көңүл бурбай, жер семиткичтерди туура эмес пайдалангандыктан топурактын асылдуулугу төмөндөп кеткен. Бул экологиялык көйгөйдү чечүү үчүн баарыбыз биргеликте иш алып барышыбыз керек дешет уюштуруучулар. Мээрим Усубакунова, Жоломан Дүйшөнбеков, Каракол шаарынан.